6-декабрь. Кудайга жаккан адамдарда тынчтык болсун. Силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалайакка урулуп, акырда жаткан наристени көрөсүңөр деди. Күтүлбөгөн жерден периште менен бирге асман аскерлеринин тобу көрүнүп, асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташты. Лука 2-бөлүм 12-ден 14-кө чейинки аяттар. Кимдерге тынчтык жарыяланып жатат? Периштелердин даңктоосунда адамды олуттуу ойлондурган бир кабар бар. Кудайдан ырайым тапкан адамдар арасында тынчтык болсун. Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун. Бирок Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Еврейлер 11-бөлүм 6-аят. Демек, Исанын туулган күнү баарына эле тынчтык алып келе бербейт. Соттун себеби мында дейт Иса. Бул дүйнөгө жарык келди, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле. Жакан 3-бөлүм 19-аят. Ал эми жашы улгайып калган Шымыон ымыркай Ыйсаны көргөндө мындай дейт. Бул наристе Ысрайыл жеринде көптөрдүн жыгылуусунун жана көптөрдүн жогору көтөрүлүүсүнүн талаш тартыштын себепкери болот. Көптөрдүн жүрөктөгү ойлору ачылат. Лука 2-бөлүм 34-35 аяттар. Канчалаган адамдар Исанын туулган күнүн кызыксыз жана суук күндөрдүн бири катары жана алар Исаны талаш тартыштын себепкери катары көрүшөт. Ал өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган жок. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Жакан 1-бөлүм 11-12 аяттар. Иса өзүнүн шакирттерине гана мындай деген: Силерге тынчтык калтырып жатам, силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула. Жакан 14-бөлүм 27 аят. Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы менен кубанган адамдар ар дайым каалоолорун сыйынуу жана жалынуу аркылуу Кудайга билдиргендер. Филиппиялыктар 4-бөлүм 6-7 аяттар. Кудай тынчтыгынын кенчин ачкан ачкыч бул Кудайдын убадаларына болгон ишеним. Ошондуктан Павыл үмүт берүүчү Кудай силерди ишеним жолунда кубанычка жана тынчтыкка бөлөсүн деп сыйынат. Римдиктер 15-бөлүм 13 аят. Биз Кудайдын убадаларына ишенгенибизде жана кубаныч, тынчтык жана сүйүүгө толгонубузда Кудай даңкталат. Асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдардын ар бир элден, тилден, уруудан жана улуттан ишенип калгандардын баарынын арасында тынчтык болсун.